Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Кезекте кыргыз адабият сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Алы Токонбаев «Жетим менен сыйкырчы». Кыргыз элинин улуу акыны, жазуучу, коомдук ишмер Алы Токонбаев 1904 жылы Кемин районундагы Чоң Кемин өрөөнүндөгү Кайыңды айылында туулган. Токонбаевдин апасы уул бала сөзмөр, уламыш жомокторду, кошокторду, армандарды өтө жакшы айта билген аял болгон. Алы Токонбаевдин адабиятка болгон шыгы дал ошол энесинин айтып берген түркүн жомок ырларынын таасири менен калыптанган. 1916 жылы үркүндө Алы Токонбаев да үй бүлөсү менен Кытай жерине качып барган. Ал жактагы азган тозгон элдин көбү ачкачылыктан жайылып кеткен келте оорусунан кырылып калганда, Алы Токонбаевдин дагы 5 бир тууганы каза болгон. Жыл айланып, Алы эл менен кошо өз жерине кайра кайтат. Жолдо келе жатып, Кочкордо атасы Токонбайдан, көп узабай энеси уул баладан ажырайт. Тоголок жетим калган болочок жазуучу көрүнгөндүн эшигин кагып, кайры сурап күн көрөт. 1924 жылы Кыргызстан басмасынын тарыхындагы алгачкы гезити Эркин-тоо гезитине биринчи чыгармасы Октябрдын келген кези деген ыры басылып чыгат. Алы Токонбаевдин кандуу жылдар, жараланган жүрөк, өз көзүм менен таң алдында, көөнүн сыры жана башка кыргыз адабиятына өз орду бар чыгармаларын жараткан. Ал 1988 жылы 19 июнда каза болгон. Анда эмесе балдар, бүгүнкү биздин өтүлүүчү темабыз мына ушул Алыкул Осмоновдун «Жетим менен сыйкырчы» деген жомогу болмокчу. Кыргыз акын жазуучулары эл арасында көптөгөн жылдар бою оозеки айтылып келген жомокторду кайра иштеп чыгып, аларды көркөмдүк жагын жогорулатып, өздөрүнүн алымча кошумчаларын киргизип, жаңыдан жазып чыккан. Мына бул поэма да ошондой. Анын жазылышына элдик жомок негиз болгон. Демек, Алы Токонбаев элдик жомокту ыр формасына келтирген, жаңы окуяларды киргизген. Ыр түрүндө жазылган көлөмдүү чыгарманы биз поэма дейбиз. Ал эми бул чыгарманы жомок поэма деп койсок дагы болот. Анда эмесе мен силерге ушул жомоктон үзүндүнү көркөм окуп берем. Баарыбыз көңүл коюп угабыз. Бир жесир эски чакта болгон карып, адам жок бул карыпты алган багып, жарынан айлык бала бойдон калган, уул тапты аман эсен көзүн жарып. Бул шордуу далай жылдар жүрдү куурап, баланын узун өмүр жашын сурап, көп мээнет ыза сөздөр эттен өтүп, өлбөстүн күнүн көрүп, суусун суулап. Ачкадан буралышат кийип жыртык, жаңыртап кийген эмес кийим жыртып, чөңөргө тамандарын жырдырышып, буйдалып кээде басат, кээде сылтып. 5 жылы оокат кылды колдо барын, 7 жыл кызмат кылып бакты жанын, 5 жылы кызмат таппай сендиректеп, кетирди кордук менен сайда санын. Баланын 17-ге келди жашы, агарды кордук менен кемпир чачы, баласы оокат издеп жекке кетсе, эненин мончок кетет жашы. Себеби караңганы жалгыз бала, койгон жок эгиз кылып Кудай Таала, бир иштен жаздым болуп кетеби деп, зарланып
ойлогону ошол гана. Бир күнү кемпир билди бала жайын. Жан сактоо бала сыры болду кыйын. Бир айла ушул сөздөн болобу деп муңайып кемпир айтты өмүр жайын. Кулунум, жашта калдым жубайымдан, чыга албай келе жатам убайымдан. Жаныма 17 жыл медер кылып, тиледим өмүрүңдү Кудайымдан. Бул кезде балам, жашым калды кыска. Кетем деп оокат үчүн мени кыспа. Тирүүлөй 2 тозок көрсүң десең, кете бер, зар өксүтүп мени ташта. Болбосо колуң менен көмүп кеткин, кыйналып өлүгүмө таппа кепин. Сен кетсең кайрылышар теңиңди тап, көрбөй кет куурал тарткан элдин четин. Бала айтат: асыл таштан, акыл жаштан. Ушундай макал уктум акылдаштан. Эчейин жыл тарбиялап азап көрдүң, соңунда өлбөш керек жатып ачтан. Мен сени такыр бакпай кетем кандай, өстүрдүң азап көрүп балапандай. Бул күндө ак сүтүңдү актап берем, өзүңсүн жалгызыңа жаккан шамдай. Болбосо жамандыгым жаштык кайда, чоң намыс жатып өлмөк эмес пайда. Көтөрүп өлөр кезде адам кылдың, жибергин жокчулукка табамайла. Ошондо кемпир жообун айта албады. Кулагын уккан сөздөн тарта албады. Байкушум не кылса деп көптү көргөн, бул сөзгө кубангандан калтаңдады. Көп жүрдүм оокат үчүн жанды кыйнап, берген жок Кудай оокат жокту сыйлап. Пайдасы болор балам окуганыңдын, окугун мен жүрөйүн ыйлап. Көз нурум бар өнөрдү алып калсын, ар ишке бала көзү канып калсын. Ар кимдин эшигинде жүргөн менен кор болор, аны билем жарытпасын. Ошентип байкуш кемпир санап калды. Бала да окуганды самап калды. Мен жалгыз бала кетет, жүрөгү канткен менен канап калды. Окууну бала мыктап кабылдады. Так бүгүн күндүк оокат табылбады. Тапса да окуу, тамак кала жакта. Жүр, балам, деди кемпир адымдады. Карыптар 5 күн ачка чымырканды. Коргоого мүмкүн эмес бир күн жанды. Ошентип шайы кетип баратканда, табышты жолдо жаткан жарты нанды. Эң мурун кемпир көрүп басып калды. Баласы энекелеп шашып калды. Чочуба, мен аманмын, таптым тамак. Таңыркап бала мойнун кашып калды. Кулунум, жүргүн эми дем алалы. Насипти буйруганын жеп алалы. Бейитти караң кылып отуралык. Коркпогун, өлмөйүнчө жер алабы. Келишти бир бейитке сүйөнүштү. Наны бар жарты тапкан сүйүнүштү. Ошентип олтурганда нан кемирип, өх, деди байкуш кемпир күйүнүштү. Чоң сакал, тартайган чал болду даяр. Чочушту көрө салып жанаяк, жан жок даяр. Чал айтты: максатыңды айткын кемпир, кылайын жардамымды ишке жарар. Тилегим, кемпир айтты, жалгыз карым. Биздерге күйөр жан жок жалгыз жарым. Баламды өнөр үчүн окутмакмын. Тилегим, сурасаңыз ошол барым. Алаңдап, чал сүйлөдү башын чайкап. Чоң сакал бир кулаштай чачын жайкап. Балаңды 2 жылы окутайын. Толгон соң 2 жылың кеткин алып. Келем деп 2 жылсыз жүрбө бекер. Мээнетиң келген менен текке кетер. Так ушул жерге келип жанакытай. Өх десең
ушул чалың келеп жетер. Үндөбөй кемпир бала таң калды. Куу-куудай туш кылды деп кандай жанды. Бала айтты: бар эмесе кайткын эне, көрөйүн не болсо да болгон алды. Ойлонду ылажысыз кемпир карып, макул деп кайтмак болду кабыл алып. Чал туруп: кайткын кемпир, жүргүн бала, дээр менен боло калды көздөн кайым. Ойлоду кемпир муну кыдырата, сан-сана жетип кетип жатты сыдырата. Энеси байга келип кызмат кылды, тамак аш акысына жалгыз мата. Күн түнү эстен чыкпай жалгыз бала, жүрөгү бул кемпирдин болду жара. Күндүз иш, түн ичинде уйку көрбөйт, карыпка эрмек болор узун санаа. Энеси ошол жерде жүрө турсун, кордугун санаа менен көрө турсун. Билелик чалдын жайын, ал ким экен, аны да окугандар биле турсун. Чал өзү өткөн экен 85-ке, күн көргөн сыйкыр менен жаштык кезден. Жеткен соң карылыгы жан сактоого, жыйнаптыр сел саякты эрте кештен. Бар экен окшош балдар баары тегиз, болуптур соңку менен туура 8. Чунак чал сыйкыр менен байлаштырып, баарысын кылат экен окшош эгиз. Максаты өз жолунан билдирмекчи, жан багып далайларды илдирмекчи. Балдарды окутам деп алдап алган, канткенде үйлөрүнө жибермекчи. Жасаптыр ар бирине кыйла аркан, байланат сыйкыр менен жакын барган. Тагдыры 8-нин арканында, жан болбой ал аркандан бошото алган. Үйрөнүп чал өнөрүн баары билди, алышты сыйкыр менен далай миңди. Өзгөрүп ар кимиси сыйкыр менен, кубулуп түрдүү жандык жүрө билди. Өздөрүн бол деп жерге урат экен, бар болуп не бол десе турат экен. Суу айбан, кургак айбан же куш болуп, ошентип аңгемени курат экен. Өнөргө булар мындай жеткен кезде, кемпир да жылы бүтүп келди кечте. Белгилүү бейитине келип алып, өх деди. Я деди чал ошол кезде. Чал айтты: келдиңизби? Келдим пирим. Баламды 24 ай бердим пирим. Окутсаң койсоң дагы ыраазымын, колума кулунумду бергин пирим. Макул, мен чакырайын балаңызды. Балаңды өзүң таанып аласыңбы? Баламды кантип пирим тааныбайын, кыйнайын таанып бер деп кантипсизди? Чал жерге келгиле деп таруу салды. Окшошкон 8 чымчык келип калды. Балаңды кана кемпир таанып алгын. 2 жыл тааныбасаң дагы калды. Калтырап кемпир шашып калды карап, көзүнүн жашы мончок тарап. Чымчыкты шорду кемпир кайдан билсин, тамшанды улам колун жалап. Айла жок кемпир кетти ыйлай, канаккан 2 көздөн жашын тыйбай. Канетсин өлөйүн дейт үмүт кылат, көрөм деп жалгызымды жанын кыйбай. 2 жыл алдан ичей жылдай болуп, арыктап кемпир калды кылдай болуп. Келатты көмөлөнүп тура колуп, кең дүйнө буркандай нылдай болуп. Ошентип так 2 жыл толгон кези, сенделип кемпир жолдо болгон кези. Токулган жол боюнда бир аргымак, энеге эптеп араң айткан сөзү. Энеке, мен жалгызың, билесиңби? Эсен соо өлбөй тирүү жүрөсүңбү? Бир жолу бакыт ачылса кутулармын, балаңдын толук жүзүн көрөсүңбү? Апакем жолдо экен деп билдим сени, жаңылбай таанысың деп келдим эми. Аргымак кылып тизет бүгүн бизди, ар качан
солдон үчүнчү коет мени. Качмакмын эрким болсо мен энекем, сыйкырдан эрксиз кылып койгон бекем, сен эми жаңылбагын солдон үчте, бошоном, жок дей албайт, үйгө кетем. Көтөрүп бейтине алып жетти, үшкүртеп мурункудай желип кетти, байбиче каадасындай. Өх дегенде сыйкырчы колун жайып буйрук этти. Аргымак окшош кара тизип куучал деп айтты, тааныгында балаңды ал. Так бүгүн тааныбасаң өз балаңды, түбөлүк кайгырмактан каңгырап кал. Ошондо кемпир эстен танып кетти, от болуп тулку бою жанып кетти, канттерин биле албастан мууну бошол, оңбогун деп наалып кетти. Эс алып кемпир айтты, канти балам, болсочу, эч болбосо биздей адам, көнбөссүн айтканыма жаңылбасам, сол жагындагы үчүнчүсү менин балам. Адамдын айбан кылып үйрөтүпсүз, мойнунда аркандарын сүйрөтүпсүз, муну мен кандай кылып бакмакчымын, сырын айт, күнүн көрсүн мендей күчсүз. Чал айтты, өз балаңды таптың, пайдасын көрмөк болдуң аргымактын, мейлиң ал, мейлиң ташта, жумушум жок, сырларын сурабагын, өзүң ачкын. Кантейин андай болсо сактап калам, ат болду адам эле жалгыз караан, түшөт деп мындай түргө ойлобогом, кантейин жүргүн эми жалгыз балам. Ат айтты, кайгырбагын, мингин эне, балаңдын ар өнөрүн билгин эне, кадимки мен балаңмын айбан эмес, бутуңду үзөңгүгө илгин эне. Кубаңгын мени таанып алганыңа, табармын дары толгон арманыма, кайгыргам көрбөсмүн деп энекебай, зарланып тентип кетип калганыңа. Колуңа капылестен келдим эне, жүзүңдү кордук тарткан көрдүм эне, айланып элдин четин кайта көрдүм, байланып бир душманга калдым эле. Бошондум, эми сени көтөрөйүн, мен кантип мээнетиңди өтөбөйүн, сен тартпаган азаптар калбагандыр, анын баарын жоюуга төтөлөйүн. Актасын ак сүтүңдү баккан балаң, мээнетиң 20 жыл тарткан балаң, мен үчүн не көрбөдүң карбене, дениңден бүтө жазды бардык чамаң. Алып баргын үйгө барбай ат базарга, талашат көргөн адам миңге санга, мени сат канча болсом ошончого, бербегин жүгөнүңдү 100 000 малга. Мына балдар, бул жомоктун биринчи бөлүмү ушуну менен аяктайт. Калган уландысын биз кийинки сабактарда улантабыз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды бышыктоо үчүн мен силерге бир топ суроолорду беремин. Мына ошол суроолорго жоопторду жазып, мага WhatsApp группасына жөнөтөсүңөр. Демек, балдар, эмне үчүн жомок жетим менен сыйкырчы деп аталат? Эненин эмгегин силер кандай баалайсыңар? Жомок кандай аякташы мүмкүн? Эгер сен автордун ордунда болсоң, жомокту кандай аяктамакчысың? Эне ошентип өзүнүн баласын ат боюнча алып калыш керекпи? Же баласы өзүнүн ордуна кайта балага айланыш керекпи? Кандай ойлойсуң? Сен эгер автордун ордунда болсоң, жомокту кандай кылып аяктай турганыңды дагы жазып, жооп катары кылып жөнөтөсүң. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма. Мына ушул жомокту силер дагы бир сыйра окуйсуңар, мазмунун кара сөзгө айлантып айтып бересиңер. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан көрүшкөнчө
Аман болгула.